биздин ушул эң мыкты Москвада баш көрүнгөн аты баштуу мырза айымдар болот деп чакырган сизге рахмат. Садыр байке, сизге рахмат. Сиздер менен көрүшүп таанышканыма кубанычтамын. Буюрса мына 5-6 ай мурундан бери пландап келсек, бүгүн 3 күн калыптыр. Ошол 23 октябрда ошол Кремльге келип колдоп берүүңүздөрдү суранабыз. Ошол кыргыздын кызы катары, анткени буюрса даярдыктар абдан жакшы. Жолдошум жогоруда айтып кеткендей, уже залдын 70%-нан билеттери сатылды. Ошол күнү келип мырзаларыбыз сонун калпактарды кийип, айымдарыбыз сонун кыргызча кийинип, ошол бир Кремльде отуруп кол чаап, съемка болот, ушул орустардын компанияларын алганбыз. Бул тарых деп ойлойм. Ошондуктан ошол толкунуна турган күндө келип колдоп берүүңүздөрдү карындашыңыздар, сиңдиңиздер, кызыңыздар катары суранам. Аксакалга чоң рахмат. Күн агамды биз менен Кремльге кирип колдоп берген. Надыр байкеден бүгүн ушул 10 баланы сурандым. Метронун алдына туруп берсе, калпактарды кийип жол көрсөтүп, себеби 6-да барып калыш керек экен, 7-ге 10 мүнөт калганда уже эшиктерди жаап салышат экен да, концертке мешайт кетишет. Ошого кечикпей келгиле деп ошол группалардан айтсаңыздар, сураныч, анткени билет колдо болсо деле уже 7-ден кийин келсе киргизбей коет экен да. Метро балдарды койсок алар батыраак басыңыздар, чыккаңыздар деп ошол элдерди эртерээк алып кирип келсек, дагы ырчыбыз келет, аны тосуп алып жайгаштырабыз, видеого тартып буюрса. Же болбосо Надыр байкени чакырам. Бардыгы даяр. Шоу балет мына ошол атактуу София Ратар, чоң ырчылардын концерттерине катышкан бийчилер экен. Аларда 30-40 бийчилер. Симфонический оркестр коштойт. Өзүмдүн ушул бир тууган иним аккордеондо аябай жакшы ойнойт. Эми мактабайм, ошо иним коштойт. Анан основной өзүмдүн программам Ингрид менен дуэт кылабыз. Ошондуктан бул абдан жоопкерчиликтүү. Сонун концерт десем болот. Бир эле менин эмес, эми баарыбыз улутубуз кыргыз болгондон кийин бул жакта көп улуттар жашайт. Сиздердин дагы сыймылыңыздар, жоопкерчилигиңиздер болсо керек деп ойлойм. Ошондуктан сиздерден суранабыз, келип коштоп, колдоп, буюрса концертти сонун өткөрүп, 24-да ушундай бир собрание болсо, концерттен кийин дагы сүйүнүчтүү бата менен отурсак деп тилейм. Чакырганыңыздарга рахмат. Билеттер боюнча суроо болуп атат. Билеттер каяктан алабыз, канчадан, ошол боюнча бир аз маалымат. Билеттер боюнча бул эми Кремльдин өзү статусу бар экен. Чындыгында 2000 рубльдан 35-40-50 миң рубльга чейин кымбат экен. Жолдошум ошо суранып, биздин мекендештер ар кандай иштейт, бизге болушунча минималдуу коюп бериңиздер деп, ошол баягы 10 миң дегени бул 10 миң, 9 миң, 8 миң булар ошол аз-аздан эле коюлган, бирок алар баары сатылып кетти. Азыр бизде ошол 800 миң, 1,5, 2 миң, 3 миң, 4 миңге чейин билеттер бар. Ассаламу алейкум, жалпы каналыбыздын катталуучулары. Мына Фаиза чайканасында под Москвада ушундай мекендештерибиз атайын билет алганы келип коноктагы болуп жатышат. Кудай буйруса билеттер абдан катуу тездик менен өтүп атат. 3 күн калды болгону. Фаизага дайлап келип билет алган. Я. Билет калдыбы билет? Ооба. Бар. Базарчага билет алган. Мына Билет алган атайлап келип калды. Фаизада 3 күндөн бери бул билет алат. Мына урматтуу мекендештер, өзүңүздөр азыр көрүп тургандай эле ушинтип билеттерди 3 күндөн бери күтүп жатабыз дешип, билеттердин бааларын сурашууда. Бул ким дей турган болсоңуздар, мен ушул YouTube каналды иштетем. Мен аты жөнүм Каныбек уулу Али Акбар. Буйруса достор, биздин каналга катталганды унутпаңыздар. Фаиза чайканасына дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Анткени ушунча мекендештердин башын чогултуп концертке 3 күн калса дагы мындайча айтканда билеттерди абдан тездик менен өткөрүп берүүдө. Азыркы учурда ошол Фаиза чайканасынын ичине Самара эжекебиздин өзүнүн афишалары дагы иленген экен. Көбүнчө мекендештерибиз ушул жерден мынтип карашып билеттерди сатып алууда. Урматтуу достор, барыңыздар биздин каналга катталыңыздар, жанында коңгуроону басыңыздар. Мына кандай гана жакшы көрүнүш. Кыргыздын кыздары жана биздин жалпы Кыргызстандагы мекендештер
келип көңүлдөрүн ачып ушинтип отурушат экен. Мына вот. Урматтуу достор, буюрса мына бул жакта дагы афишалар коюлган экен. Буюрса 23 октябрь кечки саат 18:00дон кечикпеңиздер, анткени концерттик мындайча айтканда программага ылайыктуу саат 7:00до 19:00дө концерт башталып, официалдуу түрдө көптөгөн коноктор дагы келишет. Ошондон кийин уже билет алсаңыздар, ошол билетиңиздер менен саат 7ден кийин кире албайсыздар, анткени саат 6да ошол Кремль сарайынын тегерегинде болуп калышыңыздар керек. Буюрса, эгерде билетти алам десеңиздер, ушул Фаиза чайканасынын кассасында дагы сатылууда. Билеттердин баасы 800 рубльдан 5000 рубльга чейинкилер калды. Ал эми VIP месталар, мындайча айтканда, калган месталар тилекке каршы калган жок. Урматтуу мекендештер, азыр биз сиздерге ушул Фаиза чайканасынын тышындагы толугу менен тартып көргөзүп бергенге аракет кылабыз. Бул ушул Фаиза чайканасы жайгашкан жерге келип өзүңүздөр келип билет алсаңыздар болот. Мына кыргыз эжекелерибиз ушул Фаиза чайканасына конокко дагы келишкен экен. Кудай буйруса, урматтуу жалпы каналыбыздын катталуучулары, урматтуу мекендештер, биздин канал күндөн күнгө өнүгүп жатат. Кудай буйруса, 23 октябрь Кремль сарайындагы боло турчу концертти дал ушул каналдан толугу менен көрөсүздөр. Анткени дүйнөлүк ырчы Ингриттин коштоосунда Өзбекстандан дагы жакшы ырчы балдар келген. Ошолордун коштоосунда жакшы аншлаг концерт болот деп ишенебиз. Анан ошол эле учурда Сагын Каримов, Самара Каримова эжекебиздин бир тууган иниси дагы ошол концертте өзүнүн өнөрүн тартуулайт. Урматтуу мекендештер, эң негизгиси биздин видеолорду, кызыктуу видеолорду өткөрүп жибербеш үчүн каналга катталып коюуну унутпаңыздар. Бул албетте сиздер үчүн дагы жана биздер үчүн дагы эң жакшы көрүнүш болуп эсептелет. Урматтуу мекендештер, биз 23 октябрга чейинки жакшы кызыктуу көзөрмөмдөрдү дал ушул каналда барыңыздарга тартуулап бермекчибиз. Кудай буйруса, күн сайын ошол Самара эжекебизди кайсыл жакта конокко чакырып атышат жана кайсыл жакта конокто болуп жатат, билеттердин кандай өтүп атат, балким ошол концертке даярдык кандай болуп жатат, дал ушул каналдан толугу менен көрсөтүп беребиз. Ушул мына Фаиза чайканасын иштеткен биздин байкелерибиз, жакта иштеген официант кыздар, буйруса достор, толугу менен көрөсүздөр деген ишеничтебиз. Андыктан кийинки видеолордо көрүшкөнчөктү сак саламатта туруңуздар. Сиздер менен кызматта болгон мен Каныбек Али Акбар. Ассаламу алейкум барыңыздарга.